Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Белгилүү ырчы Дайыр Исмадияров КТРК каналына наразычылыгын билдирип, өзүнүн жеке Instagram баракчасына пост жазып чыкты. Достор, негизи эле мага эмнеге клиптериңиз муз каналдан кетпейт деген суроону көп узатышат. Баарын эле түшүндүрүп КТРди жамандап олтура албайм. Эми бүгүн чындыкты айтам. Акыры убакыт жетти окшойт. Эсиңиздерде болсо өткөн жумада менин биз баскан жолдор аттуу клибим жарык көрдү. Өзүм да күткөн жок элем. 4 күнүн ичинде 400 000 жакын YouTube айдыңында көрүү, 10 000ден ашык лайк басылыптыр. Мындай нерсе чанда гана болору маалым эмеспи? Албетте бардык эле ырчылар сыяктуу мен дагы ырымды КТРдин муз каналынан кетүүсүн каалап жибергем. Жок, актерлор жакшы ойноп алган эмес, ыр начар жана ушул сыяктуу жүрөк муздай турган шылтоо менен кабыл албай коюшту. Тарбиялык мааниси күчтүү болсун, бала жок деп эле ажыраша бербей сабыр кылышсын деген максатта тартканбыз. Улантысы да бар. Эми музыка каналындагыларга актерлор жагыш үчүн Голливудтан актер чакыралыбы? Акылга сыя турган нерсени талап кылышса болбойбу? Буга чейин дагы Алмаз сунсам колуңа деп аталган ырыбыздын клибин да албай коюшкан. Чыгымы жок тартылган деп. Эми ушул да шылтообу, Кудайды карашса боло. Кечирип коюшсун. Кыргыз ырчылары $1 миллион коротуп клип тарта тургандай даражада эмеспиз. Эл сүйүп угуп жаткандыктан 100дөн ашык кавер версиялар тартылып, той топурларда биздин ырдын музыкасына кошулуп ырдашат. Жеке эле менин клиптеримдин жарабай калышынын чоң себеби бар. Айтпай жүрдүм эле, эми айтайын. Муз каналдын продюсери Канат Култаев экөөбүздүн пикирибиз келишпей уруша кеткенбиз. Ал да болсо КТРКнын көгүлтүр отуна акча алып мени катыштырбай койгон. Ал аз келгенсип тыйынымды кайтарганга шашкан эмес. Жашоодо мындай нерселер боло турат. Ал Канат байке экөөбүздүн жеке мамилебиз болчу. Ал киши жеке мамилени жумушка сүйрөп, өчөшкөн ырчылардын клиптерин өткөрбөй коёбу? КТРК салык төлөп жаткан элдикиби же Култаевдин жеке менчик каналына айланып кеткенби? Эмнеге бардык талаптарга жооп берген клиптерибиз каналга өтпөй калууда? Жок, мен бул нерсеге нааразымын жана каршымын. Негизи эле КТРдин саясаты менен ишим жок. Маалымат булагы аргумент KG.